Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сүтсүз, миксерсиз соонун блинчиктери жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Идишке 500 мл муздак сууну куюп, 2 жумуртканы чагып алдык. Блинчикке даам берүүчү туз деп ойлойм. Жарым чай кашыктай туз жана жарым стакан кумшекерди салып, үстүнөн өсүмдүк майын куюп алдык. Эми венчик менен же вилка менен жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып бүткөн соң 1,5 стакан унду аз-аздан салып, аралаштырып отуруп, бирдей массага алып келебиз. Бирдей массага келген соң үстүнө 1 пакет разрыхлителди кошуп салдык. Сковородка кызыганда блинчиктерди бышырууну баштайбыз. Көрүп турганыңыздардай эле суюктукту куюп, бирдей кылып жайып алуу керек болот. Мен биринчи блинчикти бир аз калыңыраак алып коюптурмун. Кийинкисинде аны эске аламын. Көргөнүңүздөрдөй тешикчелер пайда болсо, блинчикти туура жасаган болосуздар. Блинчиктерди орто температурада бышыруу керек. Блинчиктерибиз даяр болду. Аябай сонун болду. Жасап көрүңүздөр. Подписаться баскычын басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.